Uyкубузду кыскартып, анын кесепети кооптуу экенин аңдабайбыз. Калктын кайсыл катмары көп учурда оору сыркоого кабылат дегенди аныктоо максаты менен өткөрүлгөн ар кайсыл өлкөлөрдөгү иликтөөлөрдүн тыянагы окшош эле. Анда чала уйкудан жабыр тарткан кишилер же ашыкча уктагандар илдеттерге көп кабылышат жана алардын турмушу ортодон төмөн абалда деп көрсөтүлөт. Бирок уйкунун бузулушу оору сыркоонун себеби боло алабы же тескерисинче сергек жашоодон алыс калгандыктын белгисиби дегенди түшүндүрүү кыйын. Өтө кыска уйку деген 6 сааттан кем эмес уктагандарга айтылат. Өтө көп уктады деген 9-10 сааттан ашык уктагандарга бериле турган мүнөздөмө. Адатта адистердин кеңеши боюнча ымыркайлар суткасына 18 саат укташы керек. Балдар болсо 11 саат, өспүрүмдөрдүн уйкусу 10 саат болушу зарыл. Мисалы, физикалык көнүгүүлөргө көп маани бербеген кишилер начар укташат. Андыктан аларда алсыроо болуп, тыянагында кайра эле спорт менен машыгууга күчү калбайт жана башка. Чала уктаганда организмде эмне өзгөрүү болот? Уйкунун жетишсиздиги бир катар илдеттерге алып келиши мүмкүн. 5 миллиондой киши катышкан 153 иликтөөнүн тыянагы көрсөткөндөй, чала уйку диабетке, кан басымынын көтөрүлүшү, жүрөк кан тамыр системасындагы илдеттерге ашыкча салмакка алып келет. Жетишсиз уйку иммунитетти дагы төмөндөтүп, муну менен биздин организм инфекцияларды бат кабыл алууга өтөт. Иликтөөлөрдүн биринде уйкусу 7 сааттан аз убакытты түзгөн катышуучулар 7 саат же андан көп уктагандарга караганда сасык тумоого 3 эсе көп калышкан. Ошондой эле чала уктаганда мээнин активдүүлүгү дагы төмөндөп, эс тутум начарлаган. Ал эми өтө көп убакытка созулган уйкунун таасири тууралуу иликтөөлөр азыраак. Бирок ал деле чоң кишилердин организмдеги бир катар тескери таасирлерди берери белгилүү. Организмдин калыбына келишине жардам берген уйкунун ар кандай түрлөрү бар. Биздин уйкубуз бир нече баскычка бөлүнгөн циклдардан турат. Ар бир циклдын уктоо узактыгы 60-тан 100 минутка чейин уланат. Ар бир баскычтын өзүнүн ролу бар. Биринчи баскычта дем алуу акырында булчуңдар бошошуп, жүрөктүн кагышы жайлайт. Экинчи баскычта бир аз тереңирээк уйку. Бул учурда уктап жатып, бирок сиз ойго болсоңуз абалды сезесиз. Үчүнчү баскыч терең уйку. Бул эми ойгонуу өтө кыйын болгон учур. Бул учурда организмдеги ар кандай эле активдүүлүк минималдык деңгээлде болот. Экинчи жана үчүнчү баскыч жай уйкуга кирет. Адатта бул мезгилде киши түш көрбөйт. Терең уйкудан бир нече минуттан кийин биз кайра экинчи баскычка кайтабыз. Андан кийин тез фазага өтөбүз. Адатта бул фаза түш көрүү менен коштолот. Мындай жол менен киши бардык циклда бүт баскычтарды басып өтүп, андан кийин кыска убакытка экинчи фазага кайра кайтып барып, андан кийин 4-үнчү баскычка тез уйку фазасына өтөт. Чала уйкунун таасири көп жагынан ушул акыркы баскычта таасир этет. Нөөмөттө туруп иштеген кишилердин уйкусу бузулуп, ооруга көп чалдыгышат. Нөөмөт менен алмашып иштөө ден соолукка байланыштуу көйгөйлөрдүн негизги себеби болуп калышы мүмкүн. Иликтөөчүлөр нөөмөт менен иштегендер өтө аз жана туура эмес убакытта укташаарын аныкташкан. Бул болсо ашыкча салмакка жана диабеттин көбөйүшүнө алып келе турган коркунучту пайда кылат. Угумуштуулар бул топтогу кишилер стандарт иш графиги менен иштегендерге караганда өнөкөт илдеттер менен көбүрөөк жабыркашат деп эсептейт. Статистикалык маалыматтар боюнча экинчи нөөмөттө иштегендер оорусуна байланыштуу жумуштан көп калышарын көрсөткөн.
Өспүрүмдөрдүн уйкусуна телефон тоскоолдук жаратат. Адистер өспүрүмдөр кеминде 10 саат укташы керек деп кеңеш берет. Бирок алардын дээрлик жарымы мындан аз укташат, дейт британдык саламаттык сактоо уюму. Уктоочу бөлмө эс алуучу бөлмө эмес, көңүлдү алагды кылган буюмдар, ноутбук, мобилдик телефондор турган бөлмөгө айланган учурлар көп. Мунун баары уйкуга таасирин тийгизет. Адистер уктардан 90 минутта алдын электрондук каражаттардын баарын өчүрүп салууга кеңеш беришет. Антсе деле жатар алдында телефон менен интернеттен бир казып чыкмайын уктабагандар көп.